Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Биз сиздерге жагымдуу жакшы жаңылык айтайлы деп турабыз. Анткени себеби бир күн бар, 1000 күнгө тете деп айтат кыргызда. Бирок ошондой бир күн болду, бир учур сааттар болду, кыйынчылыкта турган. Мына ушул Кундуз эжекебиздин уулу менен кызы турат бул жерде мынакей. Эми бул бир туугандар энеден ажырап калуу коркунучу болуп, боор оорусу, боздоткон боор оорусу бир үй бүлөнү өтө чоң түйүшкө салып турган мезгил саат артта калды достор. Акча жетишсиз болуп, канакка барарын билбей, карайлап мына биз турган кеңсеге келип, жол издеп таппай жүргөн ушундай мекендештер болуп жатат. Мына ошого колубуздан келишинче кол сунууга алып, түз байланыштарды түзүп, эртерээк чечкиндүү кадамдарды жасайлы деген жакшы бир чакырыктар. Анан могул жерде өзгөчө ыраазычылыгымды мына ушул жерде турган айылдаштарына аябай рахмат айткым келет. Кайсыл айыл эле силердин айылыңар? Комсомол айылындагы бир туугандар, замандаштар, ага инилер, эже карындаштар, баарыңыздардан Кудай ыраазы болсун. Анткени мына ушул менин жанымда турган бул жигиттер келип, менен бир ооз сөздөрүн, суроолорун берип, жоопторун алган. Бирок ал жерде баягы үмүтсүз отурган, бүлбүлдөп турган үмүттүн жаныбызына себепкер болуу аракетин жасадык. Бирок бир күндө барып, айылдаш, элдер, мекендештер аябай жакшы чоң колдоо көрсөтүп бердиңиздер. Мына 5,5 миллиондон ашык акчаны чогултуп бересиздер, Мына бул деген чоң жакшылык. Анан бул жакшылыктарыңыздарды сиз менен бизден, Кудайдан ар кимибиз өзүбүзгө таандык соопко ээ болчу күндөр бар. Бул дүйнө ахиретте Кудай бактылыгын берсе экен деп атабыз. Анан Кундуз эжекеге дагы бүгүнкү күндө ийгиликтүү операциядан болуп өттү. Бүгүнкү күндө жакшы, абалы жакшы, буйруса. Эми жөн гана ошо көп дуа кылып, анан дагы да болсо кол сунууну жасап турсаңыздар, ушул экран алдындагы реквизиттер. Анан бул жерде ошо биздин ырчыларга рахмат айтам. Жалаң эле сахнада ырдап жүрө бербей, Данияр Эрматов деген биздин инилерибиз бар жакшы. Мисалы мына сахнадагы Мирбек Атабеков, Айгерим Расул кызы окшогон көптөгөн эми атап отурса көптөгөн кыргыздын жакшы мындай бир маданият жаатындагы жүргөн мекендештер бар. Алардан да Кудай ыраазы болсун. Анткени маалыматтык колдоо көрсөтүп аткандыгыңыздар үчүн. Ошол жигиттер силерге да Кудай ыраазы болсун. Мына ошол алдыда бир күмөндүү турган, мындай билбилдеп турган үмүттүн жанып, эни аман калышына себепкер болуп бердиңер, Кудай буйруса. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, мекендештер. Сиздерге мындан мурун бир 20 күн мурун ушул кайрылуу жасап жардам сурадык элек. Ушул Кундуз жеңебиздин операциясына деп. Ошого кайдыгер карабай кол сунуп жардам бергениңиздерге чоң рахмат. Ушул жалпы кыргыз эли, андан тышкары ушу айылдаштарыбыз, жаштар баарыңыздарга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Биринчи Алланын өкүмү менен себеп болду, андан кийин ушу элдин жардамы менен ушу Сакай аман-эсен азыр операция болуп, ийгиликтүү болуп, ушу чыгып азыр жакшы буюрса. Баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы жакшы иштерге себепкер болуп жүрө бериңиздер. Алла ыраазы болсун. Чын жүрөктөн баарыңыздарга рахмат айтабыз. Алейкум, кыргыз элим, айылдаштар. Биринчиден Алла Таалага чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Кудай буюрса биздин кыргызда жакшы сөз бар го, ырыс алды ынтымак деп. Ушул ынтымагыбыз менен мына жеңебиздин оорусунан айыктырып себепкер болдук ошого. Кыргыз элим силерге чоң рахмат. Эч кимге мындай оору бербесин. Ар бир үйдө ушундай оору дегенден Кудай өзү сактасын. Эч кимиңиздер оорубагыла, ден соолукта болгула. Ошо кыргыз элимге, айылдаштарга чоң рахмат. Ушул жерде турган Азамат Байматов агабызга чоң рахмат. Терең ыраазычылык. Алла ыраазы болсун. Далай ушундай жакшылыктарга себепкер болуп жүрө бериңиз. Кудай буюрса, ушундай ооруп жаткан оорукчан эжелерибиз болсо, ким болсо дагы бир туугандарыбыз эртерээк сакайып, биздин арабызга кошулсун деген үмүттөбүз. Кыргыз элибизге чоң рахмат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мындан көп күн мурун ушу бизге ушунда Кудайдын бир сыноосу келген. Ал сыноо келгенде биз баягы эмне кыларыбызды билбей ушундай бир акыбалга түшүп турганда бизге себепчи болуп, бизге ушундай байкелер, бул жакта Азамат байке, менин айылдаштарым да көптөгөн байкелер, эжелер, ушулар жалпы кыргызстандыктар десем болот, бизге бир себепчи болуп, бир колдоо көрсөтүштү. Баарына чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун. Кимде ким бизге жардам берген болсо, баягы аларга бир эки эселеп өздөрүнө кайтып келишсин демекчимин. Өздөрү бале кырсыктан бизди көргөн сыноону көрбөсүн деп кааламакчымын. Чоң рахмат кыргызстандыктар, урматтуу жалпы айылдаштарым. Сиздерге Алла ыраазы болсун.
Буюрса апабыздын операциясы ийгиликтүү аяктап, азыр жакшы, абалы жакшы, күндө сүйлөшүп турабыз. Азыр дагы учурдан пайдаланып апама кайрылуу жасамакмын. Биз сизди жакшы көрөбүз. Буюрса жакшы болуп келиңиз. Биз сизди чыдамдуулук менен күтөбүз. Эч качан энелер оорубасын. Рахмат. Сіздерге чоң рахмат. Сіздердің жардамыңыздар менен буюрса апабыз аман эсен айыкты. Буюрса мындан да баары жакшы болот деген үмүттөбүз. Сіздердің жардамыңыздар менен жана Азамат байке сіздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сіздердің атыңыздар менен, артыңыздар менен көптөгөн апалар, көптөгөн ушу кыргызстандыктар аябай жакшы болуп атат. Ушу үмүтүм сизде болчу, буюрса үмүтүм акталды. Баарыңыздарга чоң рахмат, Айзат эжеңизге да чоң рахмат. Сиздердин артыңыздар менен буюрса бизде баары жакшы. Кыргыз элиме да чоң ыраазычылык билдирем. Ушу кыргыз элим колдоп, бизде каражат жетишпегендиктен ушу кыргыз элимен жардам сурап, кыргыз элим бизди таштап койгон жок. Буюрса баары жакшы бизде. Апабыз эми аман эсен Кыргызстанга кайтып келишин чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Буюрса аман эсен келип алса, буюрса баары жакшы болот. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Баары жакшы болот, ойлонбоңуз. Баары жакшы болот. Чоң рахмат баарыңыздарга. Мына урматтуу мекендештер, биз бир келген дүйнөдө конокпуз, аз күнчөлүк өмүрдөбүз. Кимибизге Кудай Таалам канча өмүрдү бергени бир гана Кудайга маалым. Бирок ошол аз күнчөлүк өмүрдө Аллах Таала берген сыноосу жеңилинен болуп, жараткан Аллах Таала ошол ырыскысын кең берип, самый главный ден соолук болуп, анан ар бир үйдө ата мээримине зарыккан, эне мээримине зарыккан деги эле бир наристе болбосун. Мен дайым ушул каалайм. Анан экинчиден, мен өзүмдүн ата энемди эле эмес, өзүмдүн бир туугандарымды эле эмес, элимди жакшы көрөм, журтумду жакшы көрөм. Ошол жакшы көргөндүгүмдү сөзүм менен эле эмес, мына ушундай кадамдар менен өзүмө каалаган жакшылыкты ушинтип өзгөгө каалашлык бул мусулмандын негизги милдети. Ошо өзүңө каалаган жакшылыкты өзгөгө кааламайынча толук мусулман боло албайсың деген. Бирок ушул нерселерди угуп, мына ушул уккан сөзүбүзгө амал кылып, Кудайыбыз аракет кылып атабыз. Кыргызстаныбыз өнүгүп өскөн өлкөлөрдүн катарында болуп, ошондой чет жактарга чыгып, кайсыл бир өлкөлөргө барып, аларга көз карандуу болбостон, өз өлкөбүздө жакшырып, оору суркуудан алыс болуп, ошондой ооруларды алдын ала турган мүмкүнчүлүктөргө Кудай эртерээк жеткизип, деги эле жакшы күндү көрүп жашайлы достор. Бар болгула.